Beş yerde 5-25, bilsin gayradan olup 5-5. Bes bantomuy 5 top ketteş, bekir pozdon, bekir kengeş. Beş yerde 5-25, bilsin gayradan olup 5-5. Bes bantomuy 5 top ketteş, bekir pozdon, bekir kengeş. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн 5 жерде 5 көрсөтүүбүздө бизде Баткак айыл аймагынын өкмөт башчысы Кокобек Балырбаевич жана анын командасы кош келиңиздер. Кокобек Балырбаевич, бул канча жылдан бери Баткак айылын жетектеп келе жатасыз? Эми 1 жыл толук боло элек, 1 айга жете элек. Жумушка чыкканыма 11 күн болду. Демек жаңы эле кызматка дайындалган экенсиз, жакшы экен. Демек сизди жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлады? Жок, мени эл шайлады. Жок, азыр деген мыйзам боюнча эл шайлай албайт да. Жок, мен сага кыргызча айтып атам. Мени эл шайлады. Жок, мыйзам деген нерсе бар да, эл шайлайды. Эми мыйзамыңды мен урганым жок да, мени эл шайлады да. Өзү мындай да, курортто эс алып жаттым эле да. Анан 99% ел сизди шайлады, иштеп бериңиз дегенинен ушу команда менен келдим да. Анан ойлодум, бул 1% неге шайланбай калдым экен десем, ойлосом кийин 1% бул өзүм экенмин да. Түшүнүктүү. Бул сиз кызматка жаңы келсеңиз, командаңыздагы жаңы демек, командаңызды кайсы критерийлер менен тандап алдыңыз? Эми командам буга чейин өтө күчтүү, иштеген, мындай бир жакшы командам өзү бар эле да негизи. Биз себеби бул команда менен тиги курортто футбол ойнойт элек да. Мисалы үчүн муногу жигит, мына жигит. Бул мыкты дарбазачы да. Бул ушу топту ушундай секирип тозот, мындай секирип тозгон дарбазачы жок өзү негизи. Ал эми мына жигит болсо, бул мыкты коргоочу. Бул эч нерсе өткөрбөйт. Бул өзүнөн нар жакка эчтеке өтпөйт да мындай. Мен өзүм жөнүндө болсом, мен өзүм футболду абдан жакшы ойнойм, мыкты ойнойм, чабуулчумун. Любой мына итине битине чейин сурасаң болот сен мындай. Анан кийин өзүм ойлоп калам да, эгерде курортто болбогонумда Месси же Роналдо же Марадона болмокмун деп ойлойм да, тиги Пелени мындай айтпаганда. Сиз ошондо курортто эле таанышкан тааныштарыңызды кызматка алып келип алдыңызбы? Сенде мындай понятие деген жок окшойт, үкөм, мен сага мындай түшүндүрүп коет окшойм да. Курорт деген бул зона, түрмө. Түшүнүп атасыңбы? Сиздер эмне түрмөдөн чыгып келдиңиздер ошондо? Эмне? Эмне болду? Бул элдин каалоосу. Эл ошону каалап атпайбы? 99% эл каалап бизди ушинтип алып келип атпайбы? Эмне үчүн биз келбешибиз керек? Иштеп атабыз. Колдон келишинче. Командаңыз дагы түрмөдөн чыгып келди, бардыңыздар. Мен сага айтып атам, элдин 99% каалоосу. Эл өзү каалап алып келип атат. Эмне болуп турат? Сиз ал жакка кантип барып калдыңыз эле? Эми саясий куугунтук. Сиз саясатчы белеңиз агачы? Жок, мен чабан болчумун. Бир коро койду, ушу бир карышкы жеп кетсе, сен жеп кеттиң деп тияка киргизип койгочу. Командаңызчы эмне болуп калды? Эми команда менен бул, мисалы үчүн муногу жигит бул жигит. Эгерде курортто болбогондо бул жигит жанагы колунда таяк менен кармап бар, бийиктикке секирип боюнчачы, бул олимпиаданын чемпиону болмок. Ошолдогу деңгээлдеги жигит бул. Аны түшүнүп атам, мен бирок эмне болуп калмады эле? Эми болгону эмне? Тиги кошунасынын тосмосунан секирип өтүптүр. Анан кийин ал уурулукка кирди деп заява жазып коюптур. Болду, ошо менен кирип кетип атчу. Тиги жигит мынакей. Муну эмне монстр жегич дейт. Карасаң муну жашынакай, карачы муну бир төйт жашынакай күлүп койсоң, Аллахым пишкам десе карачы муну. Ушуну ким айтат жегич деп?
Жок, эми мындай караганда жегендей көрүнүп эле турат. Жок, бул курортко чейин бир жакшынакай эле сага окшогон эле кымчабел жигит болгон. Анан курорт аякта билесиң да, өкмөт багат экен, камап алып эле оозуна берип эле желе деп берип атса, анан семирет да. Кочкорду деле караңгы жерге байлап алып, жем бере берсең семирет да, туурабы? Ошол сыяктуу кеп. Өзү түсү ушундай кызылбы же бир давлениясы? Жок, бул жигиттин кече курткасы сыртта калып кетти. Курткасынын чөнтөгүндө акча бар экен да, анан кече кар жаабадыбы. Курткасы дагы, акчасы дагы ошо кар жаап, кардын түбүндө муз болуп тоңуп калыптыр. Анан кийин ошо эртеден бери давлениясы көтөрүлдү. Командаңыздагы 3-чү киши тууралуу такыр кеп кылбадыңыз. Эмне кызматта? Эмне болгон адам? Міне ушуну адам деген турасың. Карачы жакшылап. Бул адам эмес, бул ит да. Сен коркпо. Сен мага жаман сөз айтпасаң, бул сени каппайт. Мени ушул жагынан коргойт да бул. Мен бул тигил жакта жүргөндө дагы мени ушул жаман сөздөн, жаман көздөн коргочу. Анан мен келе бергенден кийин байкуш ыйлаптыр. Анан алдырып алдым. Адамдын досу ит деген бекерден айтылган эмес да, туурабы? Ит деле болсо дос эле деп, анан түрмөгө таштап койбойюн деп алдырып алдым. Кокобек Баларбаевич, түшүнүктүү. Мынакей эми айыл башына келип, айылды жетектеп атасыз. Бир программаңыз бар, кандай пландарыңыз бар? Эми программа боюнча 11 күндөн бери эле мен жөн эле отурган жерим жок. Ошо элди ойлоп атам, жерди ойлоп атам. Ойлонуп туруп, анан кийин ушу 3 ай кыш мезгилинде 3 ай ушу элдин жер налогунан кутултайынчы деп чечтик. Кышында налог төлөнбөйт. Кандай? Эми элге баары бир экен да. Элге бериш керек максат эмес. Элге мындай айтып коюш эле, айтып койгонуң эле жетиштүү болот экен да. Мен ушу 3 ай налогун төлөбөй эле койгула деп элге айттым эле, эл туура түшүндү, колдоп атышат ушуну. Элден айланса болот экен. Элге айтып эле коюш керек экен өзүнө. Дагы актуалдуу темалардын бириси бул кошуна айлык болгон карызга мындай бир иш-чара көрүп жатасызбы? Эми мына командаңыз менен келдиңиз деп атасыз. Мынакей бул командам керек болсо эл үчүн, жер үчүн иштеп берет. Кудай кааласа булар бекер иштеп берем деп атат. Тиякта ичип жегени ошо менен кандай десем кусканы болот да. Анан эми булар кусса, мен тиги айылдагы карыздардан кутулганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Программама ушуну киргиздим. Мен кечиресиз Кокобек Баларбаевич, бирок мен мындай түшүнө алган жокмун. Баткак айылынын эли бул кандай эл, эмне болгон эл мындай? Түрмөдөн адамдарды алып чыгып келип башына коюп алса да боло берет. Мен түрмөдөн чыктым деп айттымбы? Мындай сөзүңө жооп бересиңби? Эми мен чыктым деп айткан жокмун да, туурабы? Баткак айыл өкмөтү зонанын ичиндеги айыл болуп атпайбы?